Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар кандай? Эгерде маанайыңар жакшы болсо, бүгүн 8 апрель биз аралыкта окутуу сабагыбызды баштамакчыбыз. Эмесе эң алгачкы сабагыбыз бул биздин кыргыз тили сабагы. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы китеп эмнеге үйрөтөт? Ойлонуп көргүлө балдар, бизге китеп эмнелерди үйрөтүшү мүмкүн? Чындыгында, эгерде ким китепти көп окуса, ой өрүшү өсөт, сүйлөр эчи, дүйнө таанымы кеңейет экен балдар. Ошон үчүн биз дайыма китепти көп окушубуз керек экен. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүктө каармандардын кылык жоруктары, мүнөзү, иш аракети тууралуу суроолорго жооп бересиңер. Текст эмне тууралуу экендигин айтасыңар. Өнүктүрүүчүлүктө ой жүгүртүү, баяндап айтуу көндүмдөрүңөр калыптанат. Тарбия берүүчүлүктө достукка, бири-бириңерди алдабоого, чынчылдыкка тарбияланасыңар. Балдар, келгиле эмесе биз китептен Абышка кемпирдин көмөчү деген жомокту угабыз. Эмесе жомокко кунт коюп кулак салгыла балдар. Илгери Абышка кемпир болуптур. Бир күн алар көмөч жасайт. Көмөч бышкандан кийин тоголонуп качып жөнөйт. Абышка менен кемпир артынан чуркап жете албай коюшат. Көмөч качып баратып аюуга жолугат. Аюуга жолукканда аюу көмөчкө: көмөч, мен сени жеймин деп айтат. Жок, мага жете албайсың. Мага Абышка менен кемпир дагы жете алган жок деп аюудан да качып кетет. Ал качып баратып карышкырга жолугат. Карышкыр көмөчкө: көмөч, мен сени жейм, аябай курсагым ач деп көмөчтү көрүп карышкыр сүйүнүп кетет. Көмөч ага карап жылмайып: карышкыр, мен азыр Абышка кемпирден качып келатам, андан аюудан качып келдим. Сенден дагы качып кетемин, сен мени тутуп жей албайсың деп карышкырдан да качып кетет. Ал жолдо баратып түлкүгө жолугат. Алдынан түлкү чыгат. Ай, көмөч, аябай курсак ачканда кайдан чыктың? Мен сени жейм дегенде көмөч күлгөн бойдон: ай түлкү, мен Абышка кемпирден качып кеттим. Аюу менен карышкырдан качып кеттим. Сенден да качып кетемин дейт. Ошондо түлкү: менин кулагым укпайт. Жакын келчи. Дагы жакыныраак келчи. Тумшугума отурчу. Көмөч: сен аябай жагымды сүйлөйт экенсиң. Эмне дейсиң? Деп аны алдап тумшугуна отургузат түлкү. Мен Абышка кемпирден качып кеттим. Аюу менен карышкырдан да качып кеттим. Сенден да качып кетемин деп түлкүнүн тумшугунда отурганда, түлкү алдап туруп көмөчтү ап деп жеп коет экен. Мына балдар, көрдүңөрбү? Куу түлкү эч ким жете албаган көмөчтү алдап монтип жеп койду. Бүгүнкү жомок силерге жактыбы? Эгерде жомок жаккан болсо балдар, атайын бизге суроолор берилген. Бышыктоо үчүн берилген суроого жооп беребиз. Сүрөттү карайбыз балдар. Бул жерде сүрөттө Абышка кемпирдин көмөчү качып баратып кимдерге жолукту? Аягында эмне болду балдар? Бул суроого сөзсүз түрдө апаңар менен биргеликте жомокту окуп, суроолорго жооп таба аласыңар деп ишенемин. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти.
үйгө тапшырма сөздөрдү коюп толуктагыла. Бул жерде калтырылып кеткен сөздөрдү ордуна коюп, сүйлөмдөрдү толуктап, дептериңерге туура сулуу кылып көчүрүп жазгыла. Балдар, саламатта калгыла. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти.